Эгер эки кошуна урушуп кеткен болсо, демек түндөсү бул эки кошунанын бирөөсүнүн үйүндө англис түнөп кеткен. Ирландия макалы. Кылымдар бою Англиядан жапа чегип келген ирландиялыктардын бул даанышман макалы дүйнөдө болуп жаткан көп окуялардын негизги өзөгүн ачып бергенсийт. Бүгүн сиздерге узак убакыттан бери чечилиши мүмкүн эместей көрүнгөн утопия сыяктуу болгон элибиздин арман моңуна айланган көйгөйлөр жана алардын чечилиши тууралуу сөз кылабыз. Даяр болсоңуздар баштадык буюрса. Баарыбызга белгилүү болгондой, май айынын башында Пакистан менен Индиянын ортосунда куралдуу жаңжал, согуш чыгып, бир нече адам наут болду. Бир нече күнгө созулган кагылышуудан кийин Пакистан жеңишке жетип, Индия тынчтык келишимин түзүүгө мажбур болду. Пакистан бул жолу Индияны атайын операциялар, дрондор жана дипломатиялык басым аркылуу айрыкча өзөктүк куралы менен коркута алды деп белгилейт саясатчылар. Пакистанды өзөктүк держава кылган адам Абдул Кадир Хан болчу. Бул адам тууралуу да кийинки чыгарылыштарда албетте сөз кылабыз. Пакистан менен Индиянын ортосундагы бул согуш биринчи жолу болуп жаткан жок. Бул жаңжал 1947-жылдан бери уланып келе жатат. Эмне үчүн бул эки кошуна согушуп келет? Баштан баштайлы. Англия 1858-жылы Могол дөөлөтүн кулатып, Бахадур шахты сүргүнгө айдайт. Бул аймактарды биротоло басып алат. Колонизаторлордун аяусуз зулумдугунан тажаган эл көтөрүлүш артынан көтөрүлүш чыгарып олтуруп, акыры 1947-жылы Англиянын үстөмдүгү соңуна чыгып, Индия жана Пакистан Ислам Республикасы деген эки өлкө түзүлөт. Англия аймактан кетээрден алдын Пакистан менен Индиянын ортосундагы чегараларды тактоо үчүн Англиядан Сирил Редклифф аттуу адвокатты чакырат. Эң кызыгы, Редклифф бул аймактарда өмүрү болуп келген эмес эле. Аймак тууралууда эч кандай маалыматка ээ болгон эмес. Редклиффтин милдети эки кошуна көз карандысыздыгын жарыялаганга чейин эки кошунанын чегараларын тактап чыгуу болгон. Тагыраак айтканда, анын болгону 5 жума гана убактысы болгон. Адвокат 5 жуманын ичинде чегараны түзүп чыгып, пайдаланган архивдик документтердин баарысын өрттөп жок кылып, кайра Англияга учуп кетет. Индия менен Пакистандын көз карандысыздыгы жарыяланып, эки эркин өлкө пайда болот. Бирок англиялыктар чыгып баратып Пакистан жана Индияга Редклифф туш келди чийип салган көйгөйлүү аймактарды мурас катары калтырып кетти. Пакистандын бир бөлүгү Индиянын карамагында анклав катары калып, ал Чыгыш Пакистан деп аталып калган. Чыгыш Пакистан менен Индиянын ортосунда 160тан ашуун майда анклавдар такталбаган жерлер болгон. Бул аймактар дайыма согушка себеп болуп келген. Кийин Чыгыш Пакистан Бангладеш болуп, өзүнчө өлкө болуп, Индия менен болгон талаш чек араларды тактаганга жетишет. Бирок Пакистан менен Индиянын ортосунда талаш болгон чегара маселелери, талаштуу аймактар бар болчу. Булардын сап башында турган аймак Кашмир. Жаратылышы кооз, жери берекелүү, суунун булагы болгон бул аймак Пакистан, Индия жана Кытайдын чегараларынын ортосунда жайгашкан. Бирок Индияга берилген болчу. Кийин 45% Индияга, 35% Пакистанга, 20% болсо Кытайга таандык болду. Бул аймактын айынан Пакистан менен Индия аябай көп согушту. Референдум кылып, кимге кошуларын калк өзү чечсин деген сунуштарда айтылса да, бирок Индия муну кабыл кылбай келет. Себеби калктын 90% мусулман болгондуктан референдум аркылуу Пакистанга кошулуп кетээрин жакшы билет Индия. Кашмирдин талашка айлануусунун эң башкы себептеринин бирөөсү ушул. Кашмир суунун булагы. Тагыраак айтканда, ким Кашмирге ээлик кылса, ал сууга да ээлик кылат. Деги эле дүйнөдө жакындап келе жаткан суу үчүн согуштар тууралуу кененирээк кийинки чыгарылыштарды да албетте чыгарабыз. Согуштан Кудай сактасын. Демек, согуштун себептери ушул: такталбаган атайын башаламан түзүлгөн чегаралар, аймактар, ишенимине, улутуна, маданиятына карабастан калкты эки өлкөгө адилетсиз бөлүп салуу. Мунун натыйжасында 10 миңдеген адам наут болуп, ал эми 100 миңдеген адамдар кедейчиликте жашоого мажбур болду. Ушул эле жерден суроо туулат: эмне үчүн колонизатор болгон Англия бул эки өлкөнүн чегарасын адилетсиз түрдө түзүп салды? Себеби Англия кеткен соң бул өлкөлөрдүн бири-бири менен согушуп туруусун каалайт. Баарыбызга маалым болгондой, согуштун артынан экономика түшөт, жаш эр-азаматтар наут болот, ынтымак биримдик кызматташуу жок болот. Мындай алсыз өлкөлөрдү кайра эле башкарып, кен байлыктарын кемирип туруу оңой болот. Бул кылымдар бою уланып келе жаткан колонизаторлордун кир саясаты. Дал ушул сыяктуу сценарий дагы бир жерде болуп жаткан. Бул Фергана өрөөнү. Фергана өрөөнү Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын чегаралары бириккен аймак. Жалпы 17 миллион адам жашайт. Жери семиз, кен байлыктарга бай, берекелүү, эң башкысы бул жерде суунун булагы болуп,
Түркистандын, Орто Азиянын бермети болуп саналат. Ошол эле кезде СССРдан калган өтө көп көйгөйлөрдү камтыган аймак. Булардын сап башында чек ара көйгөйлөрү бар болчу. Тагыраак айтканда, Пакистан менен Индиянын ортосунда болгондой өлкөбүздүн Өзбекстан менен да, Тажикстан менен да такталбаган чек аралары, аймактары өтө көп болчу. Ачыгыраак айтканда, атайын ошондой чийилген болчу бул чек аралар. Натыйжада чек арада жашаган жарандардын кээ бирлеринин үйүнүн жарымы башка өлкөдө, экинчи жарымы башка өлкөдө калды. Атүгүл визасыз кошунасын же тууганын зыярат кыла албай кала турганчалык даражага жетишти. Кыргызстанда жалпы 5 анклав, айрым маалыматтарга таянсак 7 анклав болгон. Анын 4-өө Өзбекстанга, ал эми 1-өө Тажикстанга таандык. Өзбекстанда Кыргызстандын 1 анклав болгон. Дал ушул такталбаган чек аранын жана жерлердин айынан 3 кошуна өтө көп жолу урушуп, өтө көп адамдар набыт болуп, өтө көп зыян тарттык. Мисалы, эгемендүүлүккө жеткенден бери Фергана өрөөнүндө 150дөн ашуун чек ара жаңжалдары, согушу болду. Бул жаңжалдар өлкөлөрдүн экономикасына да оор кедергесин тийгизди. 2010 жылдан 2022 жылга чейин болгон куралдуу жаңжалдардын айынан 150дөн ашуун адам каза болгон. 200дөн ашуун адам жаракат алган. 200 миңден ашуун адам көчүрүлгөн. 1,3 миллиард доллардан ашык зыян тартканбыз. 2022 жылга чейин Кыргыз-Тажик чек арасынын болгону 70% гана такталган эле. Калган тактала элек 30% чек ара дагы деле болсо күтүүсүз жарылып кете турган жашыруун мина сыяктуу болчу. Кыргыз-Өзбек чек арасына келе турган болсок, чек аранын узундугу 1378 чакырым болуп, такталбаган жерлери да көп болчу. 2017 жылы 1170 чакырым чек ара такталып, бирок 200 чакырымга жакын чек ара такталбай жаткан. Бул да болсо күтүүсүздөн жарылып кете турган миналардын бирөөсү болгон. Ушул жерден суроо туулат. Чек аралар эмне үчүн так эмес болчу? Баары 100 жыл мурун башталган. 1924 жылы чек араларды тактоо үчүн Москва тарабынан атайын комиссия түзүлүп, октябрда ал комиссияга Борбордук Азиядагы элдердин чек араларын бөлүү керек деген тапшырма берилген. Тапшырма боюнча комиссия 1,5 айдын ичинде, тагыраак айтканда 10 декабрга чейин ишти бүтүрүшү керек эле. Бирок 1925 жылдын 17 мартында чек аралар чийилип бүткөн. Бул мезгилдери Тажикстан Өзбекстандын курамында, ал эми Кыргызстан болсо Орусияга караштуу автономиялуу облус болгон. Ошол кездин кыргыз жетекчилиги бул токтомго дароо эле 50дөн ашуун каршы пикир билдирген. Себеби кудум эле Редклифф кылгандай, ыкма колдонулуп, чек аралар этникалык өзгөчөлүк, ресурстук өзгөчөлүк эске алынбастан атайын баш аламан абалда чийилген болчу. Москва чек ара боюнча 3 өлкөгө бири-бири менен дал келбеген 3 түрлүү архивдик токтомдорду берген. Алгачкы жолу чек араны тактоо иш-чаралары 1989 жылы башталган. Бирок бул маселенин чечилиши үчүн Москванын уруксаты керек болгондуктан натыйжа болгон эмес. Эгемендүүлүк алгандан бери канча жолу сүйлөшүүлөр жүргүзүлсө да, бул иш оң натыйжа бербей келди. Кээ бир атка минерлер бул маселени Москванын ортомчулугу менен чечишибиз керек деген сунуштарында айтып чыкты. Москва ортомчулук кылган учурларда болду, бирок натыйжа бербеди. Дал ушул Түркистан аймагына бир мезгилдери ашык болгон Александр Македонский устаты Аристотельден ушинтип сурайт. Мен басып алган жерлердеги элдерди кантип өз диктатурамдын астында кармап, башкарып тура алам? Аристотель мынтип жооп берет. Элдердин арасында чыр-чатак, душмандык сыяктуу урукту чачышың керек. Алар бири-бири менен согушкан кезде калыс катары, көйгөйдү чечүүчү инсан катары кайра эле өзүң болосуң. Бирок аларды элдештире турган бүткүл жолдорду жабасың. Аристотельдин айткандары дал ушул Түркистан аймагындагы көйгөйлөрдү да камтып тургансыйт. Буга чейин өлкө башчылары чек ара көйгөйүн чечүүгө аракет кылса да чечилбей келди. Себеби өлкө башчыларында жетиштүү саясий эрк болгон эмес. Андан сырткары сырткы күчтөрдүн таасирине бир даража байлануу болушкан. Дагы бир себеп кошуна өлкө жетекчилер менен жеткиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албагандыгында болду. Айтор бул бир гана Кыргызстанга эле эмес, ошол эле кезде Өзбекстанга да, Тажикстанга да олуттуу түрдө кедергесин тийгизип келди. 2022 жылдын ноябрь айы өлкө башчысы Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жан аябаган мээнетинин көпкө созулган олуттуу сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Кыргыз-Өзбек чек арасы толук чечилип, бул эки өлкөнүн тең парламенти тарабынан бекитилди. Ооба, 98 жыл бою чечилбеген маселе натыйжада чечилди, Кудайга шүгүр. 2025 жылдын 12 марты чек аралар башаламан чийилген күндөн толук 100 жыл өткөндөн кийин Бишкекке Тажикстандын президенти Эмомали Рахман келип,
өлкөбүздүн башчысы Садыр Жапаров менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн башчылары чек ара боюнча келишимге кол коюшуп, кыргыз-тажик чек арасы бүтүндөй толук чечилип, такталгандыгын эки элге сүйүнчүлөдү. Албетте бул келишимге келгенге чейин өлкө башчысы да, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев да опол-тоодой кызмат кылышып, атүгүл жандарында берүүгө даяр турушкан. Үч өлкө өздөрүнүн чек ара көйгөйлөрүн чечип алуусу менен бул өлкөлөр бир чечим кабыл алаарда сырткы күчтөрдүн таасири астында калбастан кадам таштай алаарын ачык билдире алышты. Чек аралардын такталышы келечекте да болуп кете турган көптөгөн эл аралык көйгөйлөрдүн алдын алат деп ишенебиз албетте. Себеби бул аймак суунун булагы болуп эсептелет. Деги эле өлкөбүздүн акыркы тарыхын карай турган болсок, мурда утопия болгон, чечилиши мүмкүн эместей болгон чоң көйгөйлөр чечиле баштады. Алардын дагы бир утопиясы Кумтөр маселеси болчу. Кумтөр 1978 жылы Совет геологтору тарабынан табылып, 1989 жылы 700 тоннадан ашуун алтындын запасы бар экендиги аныкталган. Бул кендин байлыгы дүйнөлүк деңгээлде кызыгууну жараткан. 1991 жыл СССР кулап, Кыргызстан өзүнчө эгемендүү өлкө болду. Бирок эркиндик менен кошо өлкөбүзгө сырттан ар кайсы багыттагы эл аралык деңгээлдеги шылуундар да кире баштады. Алардын сап башында Кумтөр кенин иштетүүнү каалаган кээ бирки инвесторлор болчу. Булардын сап башында болсо Борис Бирштейн аттуу жөөт ишкер бар болчу. Ошол кездин президенти Аскар Акаев Бирштейн менен биргеликте кенди казууну макулдашууга барганы калган кезде Кыргыздын дагы бир азаматы бул келишимге каршы чыгат. Бул Насирдин Исанов болчу. Ал иш билги, чыныгы мекен сүйөр инсан болгон. Буга чейин ал өз командасы менен макмал алтын кенин ишке киргизген инсан катары Кумтөрдөгү казуу иштеринин да башка өлкөгө берилип калышын каалаган эмес. Себеби Исанов өзүнүн командасы менен Кумтөрдү өздөштүрө баштаган эле ошол кезде. Ошондуктан ал кенди башка өлкө менен иштетүү боюнча келишимге кол койбой койгон. Президентке ачык эле кенди өздөштүрүүнү биз өзүбүз баштагандан кийин мамлекеттин күчү менен өзүбүз эле курабыз жана казабыз деп позициясын ачык билдирет. Акаев болсо акчаны кайдан табасыңар? Бизге инвестор керек деп Бирштейн менен бирге казыш керек деген көз карашты карманып туруп алат. Чынында Бирштейндин Канададагы Камеко фирмасы деле өзү түз инвестиция тартпайт эле. Тескерисинче бул фирма өзү Кыргызстандын кепилдигин алуу аркылуу башка жактан ири өлчөмдөгү насыя алып, ошол акчага кенди иштетмек. Бирок ал насыяны төлөөчү кайра эле Кыргызстан болмок. Андан көрө өзүбүздүн эле каражатка кенди иштетип, жетпеген жагына насыя алсак болот деген сунуштар айтылат. Бирок окуянын нугу башка өңүткө бурулат. 1991 жылы 29 ноябрда Насирдин Исанов президенттин тапшырмасы менен Жалалабадка иш сапары менен аттанат. Аны менен бирге Бирштейн өзү да, андан сырткары дагы адамдар болгон. Алар бараткан Волга унаасы жүк ташуучу унаа менен кагышып, натыйжада Насирдин Исанов окуя болгон жерде жан берген. Таң калыштуусу, Исанов менен кошо бараткандар жада калса жеңил жаракатта алышкан эмес. Бирштейн болсо окуя болгон жерден кайын болгон. Андан да таң калыштуусу, окуяга байланыштуу тартылып алынган фотодокументтердин баары өчүрүлгөн. Бул окуя боюнча кийин тартылган «Прерванный полет» аттуу даректүү тасмада көп өтпөй жок кылынган. Кыскасы окуя сырдуу бойдон ачылбай калып кеткен. Кийинки мамлекеттик кызматкерлердин арасынан Насирдин Исановду Кумтөр үчүн жанын берген инсан дегендер да жок эмес. Негизи эле кыргыз саясатында сырдуу өлүмдөр көп. Султан Ибраимовду айтабызбы же Жумабек Ибраимовду айтабызбы? Айтор, келечекте бет ачыла турган толтура иштер бар. Окуядан кийин 1992 жылы 16 июнь күнү келишимге кол коюлат. Бирштейн алтыныбызды казып элетин болбостон, Аскар Акаевдин кеңешчиси боло калганга да жетишет. Борис Бирштейн өзүнүн Сиабека компаниясы аркылуу Канададагы кайра өзүнүн фирмасы болгон Камеко фирмасы менен алтынды өндүрө баштайт. Эң кызыгы, бул фирмалар буга чейин бир да жолу алтын өндүрүп көргөн эмес эле. Бирштейн кээ бирки маалыматтарга ылайык АКШнын жана Израилдин тыңчысы болгон. Улут болсо жөөт болгон. 1993 жылдын мартында Вашингтон Пост гезитинде ушундай макала чыгат. Кыргызстан жакыр, бирок ресурска бай өлкө катары көз карандысыздык алган соң Бирштейнди урматсы менен тосуп алып, ал тургай аны атайын түзүлгөн экономикалык өнүктүрүү комитетинин жетекчиси кылып дайындап алышты. Кыргызстан Бирштейнге сыйырмат көрсөтүүдө Россияны дагы аттап кетти. 1994 жылы Кумтөр Operating Company түзүлүп, кенди иштетүү үчүн Кыргызстандын кепилдиги менен Бирштейн Швейцариялык банктан $452 миллион насыя алган.
Бирок инвестор болгон Камеконун салымы болсо болгону $45 миллион болгон. Бирштейн насыя алганыбыз үчүн күрөөгө коюшубуз керек деген шылтоо менен мамлекеттин 1 тонна 600 килограмм алтынын сыртка чыгарып кеткен. Бул болжол менен $100 миллион түзгөн. Бирок алтындар Бирштейн менен кошо дайынсыз жоголгон. Кийин Centara Gold компаниясы менен келишим түзүлгөн. Алгач 66% болгон Кыргызстандын үлүшү Николай Танаев премьер-министр болгон кезде 33%га түшүп кетет. 1992, 1994 жана 2003 жылдары түзүлгөн келишимдерде өлкө кызыкчылыгынан Centara'ныкы жогору коюлуп, өлкөгө экологиялык жана экономикалык зыян келтирилгендиги 2009 жылы гана аныкталган. Анын артынан бир катар тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге издөө жарыяланган. 1998 жылы Kumtör Operating Company ишканасынын жүк ташуучу унаасы кырсыкка учурап, анын кесепетинен 1740 килограмм цианид Барскон суусуна төгүлүп кеткен. Натыйжада 4 киши каза болуп, 2500дөй адам ууланган. Мындан сырткары өтө көп адам ар кандай кырсыктардын айынан каза болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын берген маалыматы боюнча 2018-2020 жылдар аралыгында эле Kumtörдүн артынан жалпысынан 19 киши каза болгон. 2022 жылдын 4-апрели өлкө жетекчиси менен коопсуздук кызматынын төрагасы эл аралык түзүмдөр менен күрөшүп олтуруп, акыры Kumtör кени биротоло мамлекеттин эсебине өттү. Мындан 34 жыл мурун Насирдин Исанов өзү баштап, бирок өмүрүн берип да аягына чыга албай калган ишти Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев аягына чыгарды. Бул да болсо мекен үчүн чоң кызмат болуп сакталып калды. Уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү. Вор в законе түшүнүгүн 1930 жылдары Жөөт Лаврентий Берия алгачкы жолу Грузияда түзүп чыккан дешет кээ бир серепчилер. Максат Гулагтагы камактагыларды контролдук туруу болгон. Тагыраак айтканда СССРдин жалпы элди башкара алуусу үчүн иштеп чыккан бир система болгон. Кийин Гулаг жоголду. Берия өзү да атылып кетти. Бирок вор, башкача айтканда мыйзамдагы ууру түшүнүгү сакталып калды. Постсоветтик өлкөлөрдүн жетекчилери калкка таасир бере алуу үчүн кийин да ууру түшүнүгүнүн системасынан пайдаланып келди. Кээ бир мамлекет башчылар мыйзамдагы ууру аталган инсандарды жеке кызыкчылыктар үчүн да колдонуп келген. 90-жылдардан баштап биздин өлкөдө да криминал өнүгүп, мамлекеттин коопсуздугуна, экономикасына, стабилдүүлүгүнө коркунуч туулду. Бул кылмыштуу топ республикалык, облустук, райондук, андан ары айылдык округтарга чейин бөлүнүп, өздөрүнүн системасы, мыйзамы, структурасы болгон. Тагыраак айтканда, булар мамлекеттин ичинде параллель мамлекет куруп алышкан. Кылмыштуулуктун деңгээли боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү алдыңкы 40 өлкөнүн, Азиядагы болсо, алдыдагы 5 өлкөнүн катарына кирип калган эле тилекке каршы. Маселен, Намбаева ресурсунун кылмыштуулук индексинде Кыргызстан 147 өлкөнүн ичинен 39-орунда туруп калган. Буга чейинки өлкө жетекчилери, мамлекеттик кызматкерлер, күч түзүмдөрү бул каракчыларга каршы чыга алган эмес. Тескерисинче, бул уурулар менен иштешип келишкен. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалыматтарына караганда, 225ден ашык мамлекеттик кызматкердин уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы барлыгы аныкталган. Бул кылмыштуу топтордун өлкөнүн казынасына келтирген чыгымдары миллиарддап саналган. Бир чара колдонбосо абал оор болуп турган. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев өз сөзүндө ушундай дейт. Кимдин депутат болоорун, ишкер болоорун ушул бандиттер чечип калды. Мындан ары өлкөдө вор в законе, положение аттуу нерселер болбойт. Мындайларга катуу чара көрөбүз. Натыйжада өзүнүн өмүрүнө коркунуч келгенине карабай, президент жана коопсуздук кызматынын төрагасы уюшкан кылмыштуу топторго ачык согуш жарыялап, өлкөдө эч кимдин тиши өтпөйт деп эсептелген бандит каракчыларды түп тамыры менен кууратты. 40тан ашуун кылмыштуу топтун таасирлүү адамдары өздөрүнүн караңгы көз карашынан баш тартышты. Анын жыйынтыгында 120 миллиард сом каражат топтолду. Башкача айтканда, ушунча акча бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип турган. Спортчуларда материалдык кызыкчылыктын айынан криминалдык чөйрөгө көп аралашып кеткен тилекке каршы. Сакал коюп алып, сыртынан мусулмандын маскасын жабынып алып, уурулук, тоноочулук, киши өлтүрүү сыяктуу кылмыш күнөөлөрдү жасоо накта эки жүздүүлүк. Динибизге да, салтыбызга да терс келген көрүнүш. Динибизде мындай акмактардын жаназасында окубаш керек делинет. Дал ушулардын айынан бүткүл жерде сакалжандардан корко турган абал жаралды. Албетте буларды каргыш урат, урду дагы. Бейөкмөт уюмдар жана алардын фитнасы. Өлкөбүздүн улуттук деңгээлдеги көйгөйлөрүнүн дагы бирөөсү сырттан каржыланган, калкыбызга жат болгон маданиятты эмес культураны таңуулаган бейөкмөт уюмдар жана анын айланасындагы активисттердин ишмердүүлүгү. Булар
үй бүлөдөгү зомбулук, аялдардын укугу деген масканын артында салтыбызга жана динибизге терс келген пропагандаларды жүргүзүү аркылуу мамлекеттин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, жамандоо аркылуу башаламандыкты, коомдук деградацияны таңоолап келишти. Эгемендүүлүк алгандан бери өлкөдө жалпы 25 000 бейөкмөт уюм катталган. Алардын 2000ге жакыны сырткы күчтөр тарабынан каржыланып келген. Мисалга алсак, Сорос фонду, USAID, Британиянын Secret Housing Trust долбоору, демократияны колдоо боюнча улуттук фонд, башкача айтканда нет, жана башка уюмдардын каржылоосу менен жашап жаткан көптөгөн долбоорлор бар болчу. Бул уюмдар жыл сайын өлкөбүздөгү жүргүзгөн ишмердүүлүктөрүн сыр бойдон катып келишкен. Сорос фонду бул жөөт Жорж Сорос курган уюм. Анын каржылаган уюмдары жана медиалары дүйнө жүзү боюнча жарандык согуштарды, башаламандыктарды, төңкөрүштөрдү ишке ашырууда маанилүү роль ойноп келген уюмдар. Атүгүл өзү төрөлгөн өлкөсү болгон Венгрияда да анын фонддорунун чагымчыл иш аракеттерине бөгөт коюу максатында Соросту токтот аттуу мыйзам кабыл алынды. Анын Англиядагы аты банктарды тоногон адам. Өлкөбүздө да дал ушул Соростун фонду саламаттык сактоо тармагына көп грант бөлөт. Башкача айтканда, бул гранттар саламаттык сактоо тармагына бөлүнүп аткандай көрүнгөнү менен маңызында Лабрис жана Кыргыз Индиго сыяктуу уюмдар аркылуу ЛГБТны колдоого, жайылтууга жумшалат. Мисалга алсак, 2022 жылы эле Сорос $3,600,000 бөлгөн. Булардын 1 миллиону административдик чыгымдарга кетсе, тагыраак айтканда ошол жердеги иштегендердин маяналарына кетсе, $850,000 саламаттык сактоо тармагына иштетилген. Тагыраак айтканда, аталган уюмдар аркылуу ЛГБТларды колдоого кеткен. Дал ушул Лабристин колдоосу менен 8 март күнү Ала Тоо аянтында аялдардын укугун коргоо боюнча марш деген масканы жабынып алып, ЛГБТ пропагандасын кылышкан. Чынында аялдардын укугун коргойбуз деген феминисттик акциялардын артында ЛГБТнын легалдашуусуна карай кеткен жол жатат. Деги эле баарыбыз аялдардын укугунун тебеленүүсүнө каршыбыз. Өлкөбүздөгү аялына зордук кылган бир акмак зөөкүр эркек бүткүл эркектердин же болбосо мамлекеттин аялдарга карата саясатын, позициясын чагылдырбайт. Бирок бул сыяктуу окуяларды батыш тараптан каржыланган медиа булактары кайра пропаганда кылуу менен өлкөбүздө мамлекет баш болуп, күч органдары каш болуп, жалпы кыргыздын эркектери аялдарга карата зомбулук көрсөтүп аткандай маанай жаратканга аракет кылышууда. Эмне үчүн? Себеби Кыргызстанда аялдардын укугу тепселенүүдө деген пропагандага элди ынандыра турган болсо, анда калк мамлекеттен аялдардын укугун коргой турган өзгөчө мыйзам кабыл алып бер деп талап кыла баштайт. Бул болсо үй бүлө институтунун талкаланышына, ЛГБТнын легалдашуусуна жол ачып берет. Бул тууралуу биздин каналда кеңири тасма чыккан, ошол жакка кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары, сырттан каржыланган батыш үчүн иштеп берген журналисттер да бар. Дал ушулар АКШнын жөөт сырткы иштер министринин колунан сыйлык алган журналисттер. Азын оолак акча үчүн өзүнүн мекенин ата бабасы карманып келген аруулугунда сатып жибергенден тайбаган ауке көбөштөр. Деги эле сырттан каржыланган уюмдардын максаты сөз эркиндиги деген лозунгдун алдында өздөрүнүн медиа булактары аркылуу бийликти кулатып, ордуна өзү үчүн иштеп берген бийликти алып келүү. Жарандар менен мамлекеттин ортосундагы ынтымакты бузуу, ар кандай бурмаланган ашыкча апыртылган маалыматтар менен карапайым жарандардын мамлекетке болгон ишенимин азайтуу. Өз мамлекетине ишенбеген, атүгүл жек көргөн жарандар көп болсо, ал өлкөнү багынтуу, башкаруу, жаратылыштык ресурстарын ташып кетүү, жаштарын бузуу оңой болот. АКШнын нет фонду, башкача айтканда демократияны колдоо фонду 2017-2020 жылдар аралыгында эле журналист-блогерлерге жалпы $8,470,000 которгон. Интерньюз болсо $6,500,000 которгон. Бул финансылык колдоолор болгону бир чети гана. Дагы ушул сыяктуу өлкөдө башаламандыкты, адеп ахлаксыздыкты жарата турган толтура долбоорлордун алдын алуу максатында өлкө башчысы жана коопсуздук кызматынын төрагасы алгылыктуу иш-чараларды жүргүзүштү. Анын алкагында чет элдик өкүл мыйзам долбоору кабыл алынып, мыйзамга ылайык ар бир сырттан каржыланган уюм, фонд башка тармактарда болгон сыяктуу эле өзүнүн финансылык иш-аракеттерин толук көрсөтүп, мыйзамдуу түрдө мамлекетке маалымат бериш керек болгон. Бирок буга эмнегедир бейөкмөт уюмдар каршы чыга башташты. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Граве мунун адам укугуна доо кетирерин ачык айтты. Атүгүл кээ бирки активист эжелер бул мамлекеттик табигый саясатты репрессия деп атап жибергенге да жетишишти. Кээ бирки медиа өкүлчүлүктөр АКШнын, Британиянын, Швейцариянын, Германиянын элчиликтерине,
жана Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө кайрылуу жасап, аталган мыйзамды демилгелеген депутаттарга виза бербегиле деп чыгышты. Бул ачык эле душмандык эмей, анан эмне? Саткындыктын да чеги болот эмеспи? Атүгүл ошол АКШнын өзүндө да бейөкмөт уюмдардын үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн FARA Foreign Agents Registration Act аттуу мыйзам бар. Бул мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржыланган уюмдар өздөрүнүн финансылык булактары, максаттары тууралуу ачык маалымат берүүсү тийиш. Эгерде бул мыйзам бузулса, катуу жаза колдонулат. Дүйнөнүн дээрлик бүткүл өлкөлөрүндө бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөгөн атайын мыйзамдар бар. Бизге келгенде эле ызылдап чыгышат. Мамлекет болгону жүргүзүп жаткан иш аракеттериңерди жашыруун эмес, ачык айкын жүргүзгүлө деген гана талапты койду. Бирок эмнегедир уюмдар коркуп, качып, ачык айкындуулуктан баш тарта башташты. Эмне үчүн? Себеби бейөкмөт уюмдар, активисттер сырттан миллиондогон каржыны ала албай калат. Ал эми каржылаган сырткы күчтөр болсо, өздөрүнүн терс ниеттерин өлкөбүздүн ичинде ишке ашыра албай калышат. Бул каржылаган уюмдар дүйнөлүк деңгээлдеги түзүмдөр. Мисалы, Джордж Сорос колдогон уюмдар 2013 жылы Стамбулдун Таксим майданында Туркияда жашаган жөөт армян күрд кыймылдарын жана либералдарды колдонуу аркылуу чоң көтөрүлүш чыгарып, анын натыйжасында Туркияда уланган каатчылыктын негизинде казына $100 миллиард зыян тартып келет. Инфляция 6%дан 8,8%га көтөрүлүп, жумушсуздуктун көрсөткүчү 9%дан 10,6%га көтөрүлгөн. Дал ушул окуялардын айынан. Мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев бул уюмдарга каршы күрөшүп, уюмдардын иш аракеттерине чектөө киргизе алышты. Чынында эки дос бул уюмдар менен күрөшүү аркылуу жалпы дүйнөлүк түзүмгө ачык согуш жарыялашты. Жараткан Кудай Таалам мамлекет үчүн жанын берүүдөн да тайманбаган башчыларыбызга бир гана Аллахтан гана коркуу сезимин ыроолосун. Ошол эле кезде ар кандай жаман сөздөрдөн, сыйкырланган көздөрдөн сактасын. Ал эми артында турган биз жаштарды да мамлекет, эл, мекен, дин үчүн кызмат кылган эр азаматтардан кылсын, жаратканым. Амин. Андан сырткары, учурда Палестинанын Газа тилкесинде болуп жаткан аянычтуу абал боюнча да өлкө башчыбыз коркпостон ачык позициясын билдирип, саясий эркин көрсөтө алды. Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келди. Бул болуп көрбөгөндөй гуманитардык катастрофа. Бейгүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрү кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш. Жарандык инфраструктураларга, мектептерге, ооруканаларга жана турак жайларга тандоосуз кол салуу эл аралык гуманитардык укукту бузуу гана эмес, адам укуктарын да олуттуу бузуу болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйбыз. Палестиналыктардын таламдарына жана колдоолоруна, каалоолоруна жооп берген бирден бир туура чечим Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын тиешелүү резолюциялары аткарылышы керек. Буга байланыштуу биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз.